Жол жабылып, тургундарды 7 ай күттүргөн Шопоков көчөсү 2 жума мурун ачылып пайдаланууга берилген болчу. Тилекке каршы жолдун сапаты мындагы тургундарды ары бери өткөн айдоочуларды кубанткан жок. Бетонный плитаны койгон. Ушул жерди жаңы жол деп эсептейсизби? Бул мындан 2 жума мурун ачылып пайдаланууга берилген жолдун азыркы абалы. Социалдык тармактарда да бул жагдай сынга алынып, сапаты жагына маани бергендер көп. 7 айга жабылган жолдун кеңейтилип ачылышы тургундарга да ыңгайлуулук жараткан. Бирок курулуштагы кемчилдиктер көп өтпөй көзгө минтип көрүнө баштады. Начар деген баа берем. Себеп мындай азыр курукчулукта көрүнбөй турат, бирок жамгыр жаганда көрүнөт. Суу чалчыктар жолдун ортосуга топтолуп калат да. Технология боюнча жолдун ортосу дөң болуп, чекелери ылдыйраак болуп, суу чыгып кетиш керек могу аркачы. Бул суу ортодо калып атат. Чалчык-балчык болуп, уланган жерлерде, онун тиги люктардачы. Ошол тез арада бузулат да жолчу кайра. Кайра эртең эле кайра жама баштайбыз. Алиги бомждуу кийимге окшоп мындай заплатка болуп калат да. Жолдун жалпы узундугу 1 чакырым 167 метрди түзөт. Ал эми туурасы 12 метрден 21 метрге кеңейтилген. Көчөнүн эки тарабына тротуар салынып, темир бетон арыктары жаткырылган. Шопоков көчөсүн оңдоого шаар казынасынан 42 миллион сом бөлүнгөн. Жергиликтүүлөр мындай ири каражат сарпталган курулуштардын сапатына маани берүүгө чакырышат. Бу жерде водоканалды колодецлери алдын 1-2 жолу көтөрдү. Уровень коймады шекил, асфальты баскандан кийин астыда калып кетти да. Калганы жакшы эле, арзыгы жакшы эле. Шуну колодецлер көтөрүп койсо, уровень кылып. Аварийный состояние болбойт да. Критикаласаң, кээ бири айтат. Эми ушундай болсо да бүтүп калдың, эмне кыласың депчи. Элди акчасына жасалып аткандан кийин сапаттуу жасалыш керек да. Кийин эптеп эле эртеңки күндө бар да. Бул жол дегенде жок дегенде 5 жыл иштеп бериш керек. Өзү 10 жыл иштеп бериш керек. Кийин мына эртең кар эрисе эле асфальт кошо эрип кетсе, бул бизи чөнтөгүбүздөн кетип атат да бул акчачы. Ошону түшүнүш керекпиз биз. Курулуштагы мындай кемчилдиктерден жергиликтүү бийлик да кабардар. Жол курган компанияга бул жаатта эскертүү беришкен. Кемчилдиктер жаз айларында жоюлары айтылат. Мындан улам шаар бийлиги курулуш иштерин кабыл алган эмес. Башынан баары эле сапаттуу келе атканда күн сууктап кетти го. Күн сууктап кеткенде баягы сууктап кеткенде эле акырын эптеп-септеп бүтүрүп койбош керек го деген. Туура айтасыз. Биз ал боюнча кемчилдиктерин баарын айттык, чакырып кемчиликтерин көргөзүп чыктык. Могу жериң өңгүл экен, могу жериң чуңкур экен, могу жериң туура келбейт. Бүгүнкү күндө кандай гана кемчиликтер болсо, ошонун баарын буюрса биз көзөмөлгө алып, мыйзам чегинде ушул подрядчикке жасатабыз. Ошондой эле ал жерде мындай люктардын дагы чуңкур болгонун байкадыңыздар. Ал подрядчиктин жумуштары эмес, бул биздин өзүбүздүн ушул Жалал Абад суу башкармалыгынын жумуштары. Биз буюрса азыр ал люктарды тегиздеп көтөрөбүз. Жолдун сапат жагына кепилдик 3 жылга берилет. Бул жылдар аралыгында курулушта катталган кемчилдиктер компания тарабынан оңдолууга тийиш. Деген менен шаар аймагында мындай факты жокко эсе көрүнөт. Шаар жетекчилиги билдиргендей, учурда комиссия иштеп, акыркы жылдары салынган жолдордун сапатын текшерип жатышат. 3 жылдык мөөнөттүн ичинде эгерде ошол жолдо ошол подрядчиктер жасаган жумуштарда кемчилдиктер болуп, эгер мындай бир бузулуулар болсо, ошол жасап берген, мындайча айтканда, курулуш компаниясы жасап берет. 3 жылдык мөөнөткө берилет. Мындай фактылар буга чейин болгонбу шаарда? 3 жыл аралыгына чейин бузулуп кетип, анан подрядчик өзү оңдоп берген кайрадан. Мен иштеп аткандан баштап азыркы мезгилде биз аныктап атабыз. Кайсы жерлер Чехова көчөсүндө ошол көчөлөрдү жасаган курулуш компаниялары менен договорлорду көтөрөбүз. Эгерде убакыттары жете элек болсо, кепилдик берген убактысы 3 жылдан өтүп кете элек болсо,
албетте жасатабыз. Кошумчалай кетсек, жыл айланбай жараксыз абалга кептелген жол Жалал-Абад шаарында бул эле эмес. 2019 жылы узундугу 810 метр болгон Пушкин көчөсү кеңейтилип, шаар казынасынан 19 миллион сом бөлүнгөн. Жол оңдоодон кийин пайда болгон чуңкурлар азырда айдоочуларды жүдөтүп келет. Анткени жаңы салынган жол жыл айланбай бузулган. Аталган жол алдыда кайрадан оңдолоору айтылып келет. Пушкин көчөсүндөгү курулуш кемчилдиктерине байланыштуу УКМК тарабынан бир нече кызмат адамдарына да кылмыш иши козголгон болчу. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.